Былтыр өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээли 38%га жетти. Бул мурдагы жылдарга караганда 6-7%га көп. Анын ичинен 7% өтө кедейчиликте жашагандар. Буга 1 айлык кирешеси 1000 сомдон ашпагандар кирет. Ал эми жардамга муктаж үй бүлөлөрдө тарбияланган ар бир балага болгону 600 сомдон жөлөк пул берилет. Муну ар бир күнгө бөлгөндө 16 сомдон гана тиет. Ал ортодо социалдык өнүктүрүү министрлиги өткөн жылда 433 миллион сом каражатты үнөмдөп калганын айтып мактанууда. 2014 жылы декабрь айында Жогорку кеңештин 2 комитети тарабынан решение чыгарылган Министерство социального развития ошол мал обеспеченный семьяларга пособияларды көтөрсүн деп. Бирок министерствонун тарабынан ошол комитеттин решениялары до сих пор бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келет да. Халктын жакырланып баратышынын себеби өкмөттүн жүргүзгөн туура эмес саясатында дешет экономисттер. Күн өткөн сайын сомдун куну төмөндөп жатат. Ал эми Улуттук банктын резервдеги каражаты 600 миллион долларга кыскарып кетти. Өкмөт мүчөлөрүнүн акциздик салыктарды жогорулатуунун эсебинен киреше табуу тилеги таш капты. Алкоголдук продукцияларды өндүрүүдөн түшкөн каражатты көмүскөдөн чыгаруу менен план аткарылат деп кудуңдап турушкан. Бирок ал болгону 70%га аткарылды. Патенттерди жоюу менен салык төлөмдөрүн көбөйтүү ниети да оңунан чыккан жок. Тескерисинче ишкерлерге оорчулук келтирип, алардын кирешесинен кол жуудурду. Башка мамлекеттер кризиске каршы программа иштеп чыгып, ишкерлерди колдоп жаткан чакта биздин өкмөт мындай олдоксон аракеттери менен тескерисинче өлкө экономикасын туңгуйукка алып келип жатат деген пикирлер басымдуулук кылат. Бюджеттин аткарылышы боюнча парламентке берген отчетун карасам, былтыркыга караганда ички продукцияга салыштырмалуу кирешелер 0,33 пунктка азайыптыр да. Бул 1,5 миллиард сомго азыраак план коюлуп, анан аткарылды деп 100% деп сүйүнүп атабыз да. Мындай көз боемочулуктар болбош керек. Кирешени көбөйтмөк тургай учурда өкмөттүн аракеттеринен чыгымдар көбүрөөк болууда. Эл аралык соттордон уттуруп, аларга ири суммадагы доону мыйзамсыз төлөгөн учурлар да бар. Электр энергиясын экспорттоонун ордуна быйыл тескерисинче сырттан импорттоого туура келди. Ал эми кумтөр кенин иштетүү боюнча сүйлөшүүлөр кечеңдеп жатат. Эгер бул процесс мартка чейин созулуп кетсе, өлкө ири кирешеден кол жуушу ыктымал. Биз кумторду убагында чечсек 4-5 миллиард кумтордон түшүп турмакта. Ошондо ойлоп атпайбызбы? Бир эле кумтор эмес, башка дагы бизде генчтер бар эмеспи? Ошолор менен тыкыз иштебей атпайбы өкмөт? Эгерде иштесе, убагында тендерди өткөзсө, убагында жанакы ушу налогдор түшүп калат эле деп. Тилекке каршы өкмөт деген чаржайып болуп, ким кайсы министрлик эмне кылганын билбей атышпайбы. Ошон үчүн деген мына кырдаал деген былтыркы убактан быйылкы чейин 1 жылда ашып кетти. Өкмөттүн маселеси менен күн сайын күндү алып келебиз. Будай бурс ушу февраль алып келебиз, эгерде февралда алып келсе, уже мартта кеч болуп калат. Кырдаалды бир аз да болсо оңдоо үчүн өкмөт Казакстандан үлгү алса дешет эксперттер. Саны бар, сапаты жок министрликтердин санын кыскартуу аркылуу каражат үнөмдөп, аны калктын жакыр катмарын колдоого жумшоо зарылдыгы айтылууда. Ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан каатчылыкты эске алуу менен тез аранын ичинде антикризистик программа даярдалып ишке кириши керек. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөөлөтакунов, НТС.